Урматтуу баяндамачы, балыкчы корумду жолунун долбоорун ким жасады? Корумду Балбай жолунун долбоорун ким жасады? Балыкчы корумдун Кыргыздор Транспроект. Корумду Балбайчы? Корумдункун дагы Кыргыздор Транспроект жазып атат. А эмне үчүн эки башка? Баасы. Баасынан жогоруда айтып кетпедимби? Балыкчы корумду да ал учурда мыйзам жок болчу, жана 4 тилкелүү болгондо ортосуна барьерное ограждение деген. Азыр тияка корумду Балбай жолуна барьерное ограждение кирип атат. Андан тышкары 81 километрге велодорожка, тротуар, освещениясы менен. Экесе көп болот атпайбы, бирок ал ортосунда тилкеге коюла турган немелер анча кымбат болбойт да. Бул жерде азыр бияқта корумду Балбайда тендер бөлөк да, тендерден кийин дагы түшөт баасы. А бирок 2% менен кайта көтөрүлөт да 20 жылдын ичинде. Негизи курулуш иштеринин баасы түшөт да негизинен. Мындай, сиз айта албай атпайсызбы? 104 километрди 6 миллиард 800 миллион сомго салганда, ушул жерде парламентти ызы-чуу кылып, кымбат салдыңар, бюджеттин акчасын ысырап кылдыңар деп Темир Сариев менен Аргы Малабаевди кетиргенбиз. Депутаттык комиссия түзүп. Азыр 2 эсе кымбат салып атабыз. Анда тигилерди алып келиш керек да. Сариев менен Малабаевди алып келиш керек да. 2 эсе бюджеттен салды, туурабы? Бүт салыкты төлөдү. Предоплата жок болчу. Өздөрүнүн акчасын алды. Лоңхай. Азыр булар 30% предоплата алат, туурабы? Предоплата алат, контрактта көргөзүлгөн. Жол 2 эсе кымбат. Чолпонатадай шаарды кесип өтпөйт. Далинкадай коммуникацияларды кылбайт. Аралыктар алыс. А бирок 2 эсе кымбат. Пайыз да кымбат. Бул жол салуу эме эле кол салуу болот атпайбы казынага? Мына силердин транспорт министрлигиндеги коррупциянын эле күзгүсү ушул. 2 жолго 2 баа, 2 эсе кымбат. 65 миллион, 135 миллион. Мен убактымды токтоп коела. Неге? Өскел Түчүнбекович, корумду балыкчы корумду жолу тендери 6 жыл мурда өткөн да. Азыр эми бияктын азыркы сметалык баасы болуп атат, тендерден кийин дагы түшөт мунун баасы. Сом менен бюджеттен салынып атат. Бул доллар менен кредит алып атабыз. Категория бирдей. Тилкеси бирдей. 4 тилкелүү 19 сантиметр калыңдыгы, туурабы? Ооба. 20 секунд коюш керек эле. А эмне Шебенканы башка жактан, битумду башка жактан алып келип, ошолор эле да. Неге кымбаттап кетти мынча? Өскел Түчүнбекович, велодорожка менен тротуарды 4 метр да ятта. 81 километрге. Анан барьерное ограждение, освещениясы менен ошондой азыр сметалык баасы кымбат болуп атат, анан бирок тендерден түшөт анын баасы. Ой кудай ой, талас тарасуу самыр жолунда эле тротуар болчу, айлык ичи бүтпөй калбады, кетип калбадыбы? Салбай эле. Бул деле ошондой болот да. Муну көзөмөлдөйбүз, Өскел Түчүнбекович. Биринчи балыкчы корумду жолунун чатактын чыгышына, ошол кезде өкмөттүн отставкага кетишине эмне себеп болду эле? Тендердик процесс туура эмес өткөн деп айтылган да. Тендер туура эмес өткөн депчи. Тендерде сиз ким болуп иштедиңиз эле ошол кезде? Тендерде ошол убакта мен директордун орун басарын милдетин аткарып аткан. Иттин өлүгү ошол жерде көмүлгөн да. Сиз 21 октябрда саат 2-де скрытие боло турганды 22 октябрга которуп салгансыз. Ошол кезде бүт Кыргызстан чуу чыгарып, Лоңхай менен сговорду олдуңар, баланча миллион акчаны жеп алдыңар деп, Малабаевди күнөөлөп, Темир Аргенбай Сариевди күнөөлөп, депутаттык комиссия түзүлгөн. Сиз 2 ноябрда кызматыңыздан көтөрүлдүңүз. Исполняющий обязанность болдуңуз. Туурабы? 4 ноябрда кол коюп атасыз. Балекеттин бардыгына биринчи проектте сиз катышкансыз. А бирок ПСДны Дорпроекттен Жамшитбек Калилов болчу, туурабы? 9 мартта кол койгонсуңар 2016 жылы. Туура айтып атамбы? Ооба. А ПСДны качан ким тарабынан даярдалган айтып бериңизчи анда. Кыргыздор Транспроект 2009 жылы? 2009 жылы. 2009 жылы Мамаевдин статс-секретардын жазалган проекти силер Чайна Роудтун тапшырмасы менен жасалган, туурабы?
Айлама жолго. Туура. Туурабы? Туура, туура. Аны силер 2016-жылы тендер өткөрүп атасыңар. 6 жылдан кийин. Мынакей. Азыркы автору ким? Дортранспорт проект, да? Жазап бүткөн алданы. Сиз экөөнү тең катышып атасыз. Мурун ДДХнын башчысы болуп, азыркысында зам министри болуп. Туурабы? Сиздин айыңыздан, сиздин ошону тендердин чатагынан мынагы Алазимович да ошондой кызматтан кеткен вице-премьер болчу да, туурабы? Бүтүндөй бир өкмөттүн шоруна калгансыңар. А бирок эң арзан жолду Темир Сариев салды. Бюджет несебине салды. Салыгын да алды. Азыр силер салыгы да жок, алымы да жок, 2 эсе кымбат салып атасыңар. Тарых кечирбейт, эгер биз ушул жолго кол көтөрсөк, эртең кандай болуп калат? Анда Темир Сариевке орден беришибиз керек да. Эң арзан жолду бюджет несебине салган. А силер кредит несебинен эң кымбат жол салып атасыңар. 10 секунд кош берсеңиз. Бүтүндөй өкмөттү кетирдик. Комиссия түзүп, а бул саясат болгон. Ошол саясаттын эң күнөөкөрү сиз болгонсуз. 10 секунд. Сиздин азыр мен интернеттен таптым, ошол кезде Темир Сариевке жазган түшүнүк катыңызды. Тарых үчүн айтып коеюн, сиздин чоң күнөөңүз бар болчу. Рахмат.